Assalamu алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтырып коюңуздар. Грек-рим күрөшү боюнча 60 кг салмакта дүйнөнүн 2 жолку, Азиянын 3 жолку чемпиону, биздин легендарлуу жаш балбаныбыз Жоламан Шаршембеков бириккен күрөш дүйнөсүнүн рейтинги боюнча 1-ордун сактап калды. Уюмдун жаңыланган рейтинги бизде Бишкекте өткөн Азия чемпионатынан кийин жарыяланды. Эске салсак, Жоламан Борбор калаадагы Азия биринчилигинде атаандаштарына бир дагы упай бербей, жалпы 41-0 эсеби менен бардыгын убакыттан эрте жеңүү аркылуу алтын медалына жетти. Оңой жеңиш көрүнгөнү менен бул ийгиликтин артында эмне деген чоң эмгек жатканы спортко жакын адамдарга белгилүү. Балбаныбызга ийгиликтерди гана каалайбыз. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Ошондой эле кыз келиндер арасында 76 кг салмагында күрөшүп келген Азия оюндарынын жеңүүчүсү, Азиянын 2 жолку чемпиону Айпери Медет кызы да дүйнөлүк рейтингде өзүнүн 1-чи позициясын кармап калды. Эске салсак, Айпери Азиянын финалында кытайлык Иван Хуанкаттуу балбан менен чыгып, оор беттеште 17 эсебинде жеңишке жеткен. Ага чейин ал индиялык Прияны, казакстандык принципиалдуу атаандашы Эльмира Сыздыкованы жеңип, 2022 жылы Улан Батарда көрсөткөн жыйынтыгын кайталай алган. Учурда Айпери Медет кызы өтө сонун спорттук формада. Олимпиада оюндарына башкы фавориттердин бири катары барары талашсыз. Спортчубузду колдоп пикирлерди жазып коелу. Эркин күрөш боюнча балбандарыбызда кору эмес. 61 кг салмагында күрөшүп 2-чи жолу Азия чемпионатын жеңип алган спортчубуз Тайырбек Жумашбек уулу 3-чү ийгиликтүү орунга чыкты. Эске салсак, Тайырбек Бишкекте беттештерин чейрек финалдан баштап, алгач эле түндүк кореялык балбанды 5-0 эсебинде багындырган. Андан соң жарым финалда ирандык мыкты Реза Атрини 11-7 эсебинде артта калтырып финалга чыккан. Чечүүчү кармашта Тайыр Казакстандын асыл айтакын аттуу балбанын 3-1 эсебинде жеңип чемпион болгон. Ал эми дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Азиянын 3 жолку чемпиону Акжол Махмудов өз салмагында 2-чи орунга жайгашты. 1-чи орунда азербайжандык Санан Сулейманов болсо, 3-чү орунда Акжолду Бишкекте жеңип алган жапониялык Наоки Осака болууда. Өз кезегинде Айсулуу Тыныбекова 1-чи орунда болсо, Сакура Мотоки бул салмакта 2-чиде. Жана норвегиялык Грейс Буллен 3-чү орунда. Спортчуларыбызга ийгиликтерди гана каалайбыз. Кыргыздын жаш боксчусу Амантур Жумаев Казакстанда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында 2-чи орунду алды. 2006-2007 жылкы спортчулар арасындагы мелдеш ушул күндөрү Астана шаарында өтүүдө. Өспүрүмдөр арасындагы азыркы дүйнө жана Азия чемпиону Амантур 54 кг салмакта беттештерин баштап, алгач Түркмөнстандык боксчуну, андан соң убакыттан мурда тажик мушкерди жеңсе, жарым финалда монголиялык спортчуну утуп алды. Ал эми чечүүчү беттеште өзбекстандык Собиржон Тастанов менен чыкты. Жыйынтыгында калыстар 1-чи раундду өзбек балбанына берсе, 2-чиде эсеп теңелген. Ал эми акыркы 3-чү раундду калыстар ажырым чечим менен Тастановго беришти. Мушкерибизге кийинки мелдештеринде ийгиликтерди каалайбыз. Балбандарды колдоп, комментарий калтырып, лайк басууну унутпаңыздар.